Бир үйдөн экинчи үйгө көчкөн оор эмеспи? Башка өлкөгө көчүү ого бетер түйшүктүү нерсе. Ал учурда көптөгөн маанилүү документтер жоголгону кадыресе эле көрүнүш. Мындай учурда Кыргызстан ар бир жараны жакынкы тейлөө борборуна барып, иш кагаздарды кайра калыбына келтире алат. Ал эми кайрылмандар үчүн мындай учур накта трагедияга айланышы толук мүмкүн. Метрикам үйүмдө калганбы же паспорт столдо калганбы билбейм анычы. Кийин эле жумуш үйүбүз сатып келгенден кийин таба албай калды. Уркия Мургаптан Кыргызстанга апасы балдары менен 2007-жылы кайткан. Бирок анын метрикеси жок болгондуктан кыргыз паспортун азыркыга чейин ала албай жүрөт. Мындай учурлар көп кездешет. 2008-жылы Жалал Абадка келип лицейде окуп, свидетельство о рождениямды жоготуп алдым. Ошодон бери паспорт ала албай, ушунча жылдан бери кыйналып жүрөм. Өзүм бул жерге келгениме 15 жылдан, 14 жылдан өтүп атат. Эки жерге кайрылдым, бирок барсаң деле сен эчтекең жок экен. Туура болбойт деп ошентип айткандан акча менен деле туура алайын деп аракет кылдым. Болбоду. Тажикстанга кайрылдык. Тажикстанга акам барганда архивде эчтекем жок экен. Расмий маалымат боюнча 10 миңге жакын кайрылман чыгып кеткен өлкөнүн паспортун жоготуп алган. Мында башка да жүйөлүү себептер бар. Алар өздөрүнүн келген мамлекетинин паспортунун мөөнөтүн өткөрүп жиберип атышат. Ал эми мөөнөтү өткөн паспорт менен кайрылманын статусун да ала албайт экен, гражданство да ала албайт экен. Башка мамлекеттин багы посольстволору аларга эч кандай жардам бере албайт экен. Эч кандай паспорттарын кайрылууна келтирбейт экен, узартып бербейт экен. Чынында жаңы паспортту алуу кайрылмандардын эң башкы көйгөйлөрдүн бири. Бул себептен алар көптөгөн түйшүккө дуушар болуп жатышат. Кызым ушундай колу сынып неме болду. Азыр мана больницага жаткырыш өтө кыйын да. Мисалы биз башка мамлекеттен келгенбиз, азыр жаткырганда ол баягы бир күнүгө 1000 сомдон 500дөн бир күнүгө жатыш керек болуп жатат. Больницага апарсак неме керек, документиңер керек. Омаларга неме карточка ачыш керек. Шолорго силер буякта Кыргызстан болсоңор жакшы каралат. Кыргызстан эмесиңер Тажикстанга пул көп кетет деп не карабайт да. Армияда бизге эмнеге барган жок, колунда документи жок, армияга деп келет. Мисалы, бул дагы проблема. Барып больницага жатайын десеңиз проблема, справка алайын десеңиз военный берет. Бул нерсени бир жага чечиш керек. Ал эми коронавирус илдети алардын оор кырдаалын ого бетер курчутту. Силерде документтер жок, ошол үчүн кым жардам бере албайбыз деген сөздөр айтылган жок. Болушту. Документ текшерип келсек силер Тажикстандыксыңар деп болушту. Анан Каяка кайрыла албадык да, макул деп койдук. Эң өкүнүчтүүсү кайрылмандардын документтер жок болгону алардын балдарынын жашоосуна дагы чоң кедерги тийгизип жатат. Родители получают гражданство из-за незнания или там, когда они оформляли, может быть, вот. Ата-энеси мисалы атуулдукту алып, бирок анкетага балдарын жазган эмес. Ал эми мыйзам боюнча анкета толтурулбагандарга кыргыз паспорту берилбейт. Алар кайра арыздарды тапшырганга мажбур. Документтери толук болсо гана паспорт берилет. Азыр болсо паспорттун негизинде гана тапшырса болот. Они достигают совершеннолетия, вот они остаются вот задокументированными, да. Кыргызский паспорт не могут получить, потому что они не принимали с родителями гражданство. Азизбек Ашуров айткан сөзүн далилдеген мисалдар аз эмес. Балдарыңыз барбы? Балаңыз бар, свидетельство о рождении? Алган жокмун. Жок, алган жокмун. Ошол паспортуңуз жок, жолдошумдук менен алып көрөйүн десем да болбостон жок, бере албайбыз деп койду. Роддомдон эле. Жаңы төрөлгөн балабызга күбөлүк ала албайт экенбиз. Онун тышкары бияк жакта жүргөнгө уруксат бербейт экен, силердин жаңгыдай документиңер неме болбосо деп. Ошол үчүн кайрылман паспорт болсо дагы буякка неме кылып жаңгыдай неме кылганга жакшы эди. Эң коркунучтуусу бул көйгөйлөр муунга өтүп жатканы. 90-жылдары кайтып келген кайрылмандардын эми неберелерине да чоң түйшүк жаратып жатат. Мисалы, бала чагында Тажикстандан кайткан Динаранын азыр 2 баласы бар. Алар Кыргызстанда төрөлсө деле, мамлекет аларды тааныбай келет. Ошондо Тажикстанда паспорт жок, Кыргызстанда паспорт жок. Тажикстандыкам жок, Кыргызстандыкам жок. Кандай маселе чыгып атат ошол? Балдарым чоңоюп жатат, ошо школго барыш керек. Алардын да Документи жок. Ошо больницага барсак деле ошо паспорт деп маселе чыгып жатат да. Больницага кайсы жерге барсак деле паспортун кана дейт. Ошон жөнөтүп жүгөрүп жатат да.
Экинчим боюмда бар болчу, 7 айлык болуп ишимден чарчап калды да. Ошондон дагы кичине кыйналдык да, роддомго барып, ары бери документтер бүтүргөнгө аябай кыйналдык. Кийин моргтон алып кеткенге да кыйналдык. Документ сурап ошентишти. Ошондой көптөгөн кыйынчылыктар болуп атат, документим жокчу. Ошентип мамлекет сөз жүзүндө кайрылмандардын тарыхый мекенине кайтып келүүнү жарыялайт. Бирок көптөгөн аткаминерлердин шалаакалыгы үчүн ал тилек реалдуу турмушта орундалбай келет. Тарыхый ата мекенине келген кыргыздарга өзү жеңилдиктер, кепилдиктер бар да, бул мыйзам бар, бирок иштебейт. Булар упрощенный вариант менен 1 жылдын ичинде жарандык алыш керек болчу. Негедир ушуну азыр вид на жительство муну иностранный граждандар алат да. Мисалы үчүн Кореядан, Туркиядан келгендер лицо без гражданства алыш керек да. А булар кайрылмандар. Кайрылмандарга да ушуну талап кылышып атат да. Туура эмес. 2007-жылы кайрылмандарга арналган атайын мыйзам кабыл алынган. Анда этникалык кыргыздардын укуктары камсыздалып, социалдык кепилдиги жазылган. Анын иш жүзүндө кандай аткарылып жаткандыгы жөнүндө эмки көрсөтүүбүздү кеп кылмакчыбыз.